кимдик деген түшүнүк өзү кандай компоненттерден, кандай курамдардан турат? Кимдик бул кийинки жылдары ушул 21-кылымдын башында өзгөчө бир мааниге ээ болгон түшүнүктөрдүн бири. Эми бул мазмуну көп катмарлуу. Себеби адам мен деп бир сөз менен өзүн белгилегени менен ошол мендин артында көп нерсе турат да. Себеби жеке инсанды дагы мүнөздөш үчүн ал анын мени жөн эле бир түшүнүк менен эле аныктап кое турган нерсе эмес. Анын артында анын улуту, анын ишеними, анын кесиби, ал жашаган чөйрө, ал көздөгөн максат, идеалдар, көптөгөн нерселер турат да. Анан эң негизгиси эми мына глобализация заманы деп атпайлыбы, дүйнөлөшүү, анан кийин Кыргызстан үчүн өзгөчө мындай шарт болгон эгемендик. Ушул шартта ого бетер биз үчүн бул кимдик маселеси мындай күчөп алдыга чыкты да. Себеби кыргызстандыктар биз кимбиз деген суроону өзлөрү үчүн мындай күн тартибине койду. Биз кимбиз? Бул дүйнөдө, азыркы дүйнөдө кимбиз? Ордубуз кандай? Анан кийин биздин өткөнүбүз кандай? Эмнеге таянабыз? Биздин артыбызда ошо биз таяна турган эмне бар деп, башкача айтканда, тарых маданияты. Демек ошол суроого кантип жооп бересиз? Бүгүнкү кыргыз ким? Бүгүнкү кыргыз өзүн көп замандан бери жашап келе жаткан элдин өкүлү катары сезет. Манасы бар, комузу бар, боз үйү бар, башкача айтканда ата бабасынан калган мурасы бар. Экинчи, бүгүнкү кыргыз өзүн мындай бириккен дүйнөдө ошол башка элдерден калбай аракет кылып өзүнүн социалдык, экономикалык, саясий ордун аныктаганга аракет кылган элдин өкүлү деп эсептейт. Анан дагы бир өзгөчө нерсе бул эгемендикке ээ болгондон кийин өзүнчө өз алдынча саясат жүргүзүп, өз алдынча башка эл журт менен, кошуналар менен мамилесин аныктаганга мүмкүнчүлүк алгандан кийин башка элдердин арасында менин жүзүм кандай көрүнөт деген маселеге мындай өзгөчө мамиле жасаган адам катары таанылат десек болот да. Мынакей экономикабызды жакшы көтөрө албай, жакшы жолго сала албай кыйналып аткан элбиз. 2 революцияны башыбыздан өткөрдүк. Демек бийликтин бир туруктуу жолун таба албай, нугун таба албай, баягы бир ойдогу бир саясий элита, лидерлерге жетпей ушундай бир эки анжы кыйналып турган элбиз. Ошонун өкүлү деп сезет бүгүнкү кыргыз. Демек кайсы тенденция күчтүү? Канча дагы мисалы кыргыздарга мындай сырттан караганда кээде чындап эле ушул өткөндө өтүп кеткен нерсени биринчи орунга коюп аткандай, колунда бар нерсени жакшы колдоно албай жаткандай, өзүнүн мамлекеттүүлүгүн барктабагандай, жана глобалдык процесстерге көңүл бурбай жаткандай бир тентек, мындай бир өзүнүн жасап аткан ишине баа бере албаган сыяктуу, баладай улут сыяктуу таасир калтырган учурларды белгилеп калышат. Эми менин мындай кесибим, адистигим философия болгондуктан бир аз ушул жагынан карап көргөнгө аракет кылайын. Себеби мынакей, эгерде биз суунун үстүндөгү, деңиздин үстүндөгү кайыкты алсак, анын бир капталына эле туруп алсак, ал кайык аңтарылып түшөт да. Ошондуктан тең салмакты сакташ керек. Мен эмнени айтып атам мында? Бир жагынан мына дүйнө, цивилизация өнүгүп атат. Демек биз азыркы заманда ошол цивилизациянын чаңында калбай, артында калбай, эл катары өнүгүшүбүз керек. Технология жагынан, илим жагынан, экономика жагынан, башка жагынан. Экинчи жагынан бир нерсе мындай дайым болду ушул 20-кылымдын аягында, 21-кылымдын башында. Бул жанакы эле биз айтып аткан кимдик, identity маселеси. Себеби эми бир караганда ошо Европа же болбосо чыгыштын элдери катары эле
мындай азыркы технологиянын агымы менен кетип ошо менен жашасак деле болот. Ошондой айрым бир адамдар бар, өзүнүн улуту, маданияты жөнүндө ойлонбой эле жөн ошол цивилизациянын жемиштерин пайдаланып жашап, өзүнүн мындай камын көргөн. А бирок бир нерсени көргөздү бул. Ар кандай инсан чыгармачылык жагынан, коомдо аткарган кызматы жагынан, өзүнүн алдына койгон максаты жагынан, эгерде анын артында тарыхы болбосо, эгерде анын артында кандайдыр бир ата бабадан келе жаткан баалуулуктары болбосо, баягы шамал учурган камгактай болуп, мындай тоголонуп ошо шамалдын күүсү менен кете берет экен да. А эгерде анын тамыры болсо, тамырлуу дарактай, ошондон күч алып, кандайдыр бир чыгармачыл бир нерселерди жаратып, кандайдыр бир жакшы бийик нерселерге умтулуп, анан ар дайым элдин алдында, башкалардын арасында өзүнүн жүзүн сактап, бийик болууга аракет кылат экен. Бул демек бизге карата айтканда кыргыздын тарыхы, кыргыздын маданияты. Ошондо жанакы кайгыбыз оодарылып кетпеш үчүн бир жагынан кыргыздар өзүбүздүн тарыхыбызды билип, маданий жетишкендикти сактап, көп элдин арасында өзүбүздүн кыргыз деп жүзүбүздү аныктап сактап, ошону туура ачык көргөзгөнгө аракет кылсак, экинчи чети жалаң эле артты карабай, ошол цивилизациянын азыркы көчүнүндө дагы элден калбай, ошол мындай алдыңкы чектерине чыгып, бир жакшы нерселерди жаратып, ошол кайгыбызды мындай жакшы сүрөп алга жылдырганга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мына ушул эгемен жылдарында Кыргызстан коомчулугу өзүнүн улутташтарына дагы көңүлүн буруп, ошо коңшу мамлекеттерде жашаган улутташтарга мурунку совет учурундагыдай болгон кам көрүү токтоп калгандыгын билип, аларды ушул Кыргызстанга келгиле деп ушундай бир саясат жүргөн. Ошонун негизинде албетте бир топ эле орчундуу сандагы адамдар келип бул жака отурукташып калды. Эми азыр алардын кыргыз комуна интеграциясы өйдө төмөн олкус менен акырындап жүрүп келатат. Башка өлкөлөрдө жашаган кыргыздардын Кыргызстанга келип отурукташуусу ошол кимдик, мен киммин, биз кимбиз деген түшүнүккө кандай таасир этти деп ойлойсуз? Биз эгерде мындай улуу муунду алсак, Советтер Союзунун учурунда Совет эли деген түшүнүк пайда болгон, ушундай бир жалпы эл калыптанып келе жатат деп. Анан ошол учурда деле баягы мазмуну боюнча социалисттик формасы боюнча улуттук деген менен, анан ошонун аркасында айрым улуттук баалуулуктар, улуттук маданиятка сакталуу аракети болгону менен, баары бир кандайдыр бир улуттук өзгөчөлүк, улуттук дөөлөт кандайдыр көлөкөдө калып кысымга алынган заман болгон да. Анан эгемендик болгондо эми биз бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайы деп, анан кийин башка өлкөдө, башка жакта, дүйнөнүн башка тарабында жашаган улутташтарыбыз менен байланыш түзүүгө аракет кыла баштабадыкпы? Ошол тенденция менен биз мына азыркы дүйнөдө эми абдан динамика күчтүү, кыймыл күчтүү элдер бир жерден экинчи жерге мындай оңой которулганга мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Анан биздин улутташтар дагы келсе Кыргызстанга, биздин саныбыз көбөйсө, анан экинчиден ошондой мындай ниет тилектери бар улутташтарыбыз болсо, аларга шарт түзүп Кыргызстанга көчүрүп алсак деген бир чети саясат, идеология, экинчи чети мындай улуттук аң сезим, ушул жагынан кайрылмандар келе баштады. Башка маселе, эми алар дагы ошол мурунку жашаган жеринде өзлөрүнүн кимдигин ошол шартка байланыштуу аныктаган, ошол жашаган кошуна элдер менен, ошол өлкөсүндөгү бир талап эрежелерге ылайык. Анан демек бизге келгенден кийин кандайдыр бир ыңгайлашуу, адаптация процессин баары бир өтүш керек. Бул бир жагы, экинчи жагы кыргыз айтып коет го, бир көчкөн бир өрттөн чыккан деп. Себеби көчкөн үй бүлөсү менен көчүш, башка жакка көчүп барыш деле бул бир топ оор кыйынчылыктарга туура келет. Демек аларга дагы мамлекет
шарт түзүп, ылайыктуу жер бөлүп, там таш салып алганга жардам берип, башка бир шарттарын, мектебин, ооруканасын, башкаларын уюштурган көптөгөн маселелер бар да. Ошолорго шарт түзүш керек. Ал эми бул каражат маселеси. Кыргызстан азыр экономикалык жактан кыйналып, каржы алып турганда, бул маселени ойдогудай жана убагында чечкенге мүмкүнчүлүгү чектелүү. Мисалы үчүн ошол эле Памирлик кыргыздар азыр Түркияда Ван көлүнүн жээгинде жашап атышат. Афганистанда кыргыздар бар. Аларды эгер келебиз десе каерге жайгаштырып, анан кандай шарт түзүп бере алабыз, ал башка маселе. Эми бизге көбүнчө Тажикстандан келген улутташтарыбыз жайгашып, отурукташып, аралашып калды. Мүмкүн алардын дагы өзлөрүнүн проблемалары, көйгөйлөрү болсо керек. Бирок негизи бул бир өзгөчө мамлекеттик бийлик тарабынан жана граждандык коом тарабынан атайын программалардын негизинде иш жүргүзө турган багыт да. Эми ушул интеграциянын маданий, менталдык, деги эле социалдык интеграциянын жүрүшүндө жергиликтүү кыргыздар деле, келип жаткан кыргыздар деле бир маселени белгилешет да. Биз дешет, мисалы келгендер, кыргыз өкмөтүнө жүк болгубуз келбейт. Бул жактагы эле ар бир атуу сыяктуу өз ишибизди, өз чарбабызды өзүбүз жүргүзүп, өз балдарыбызды өзүбүз баккыбыз келет. Эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул баягы жээриген мамиле деп белгилеп калышат экен. Башкача айтканда коомдук баардык деңгээлинде эмес, кайсы бир өкүлдөр гана албетте Тажикстандан келгендерди тажиктер деп, Өзбекстандан келгендерди өзбектер деп чамган учурлар болот экен. Бул сиз айткан адаптация процессинин гана көрүнүштөрүбү, же бул кыргыз улутуна мүнөздүү бир кандайдыр бир характер, мүнөз деп айтса болобу? Анткени Кыргызстандын өзүндө деле ошондой бөлүнүү жок эмес да. Туура, бул эми мен улуттун мүнөзүнө тиешелүү бир касиет деп айткандан алысмын. Бирок мындай нерсе бар да, жана сиз туура белгилегендей, чын эле түштүк, түндүк, анан кийинки кезде кырк уруу деп урууга бөлүнмөй күчөп кетти, бөлүнүп жарылып, анан калмактар деп бирөөлөрдү жээрип атабыз. Ушундай бир тенденция, багыт бар. Бирок эми башка өлкөдөн келген улутташтарыбыз жөнүндө сөз кылганда, кайрылмандар жөнүндө, буга да чын эле этиет мамиле жасаш керек да. Себеби мисалы үчүн алардын өкүлдөрү алдын ала ошо көчүп келгенде, мурун келгенде аябай жакшы сыйлап, бир чоң убадаларды берип, жакшы сөздөрдү айтабыз. Анан кийин мисалы үчүн келгенден кийин ошого тиешелүү деңгээлде шарт түзө албай, анын объективдүү, субъективдүү себептери болушу мүмкүн. Баягы колубуздан келгени, келбегени болушу мүмкүн. Бирок эң жаман жери, ошондой бир жакшы үмүт менен, бир жакшы ниет менен келген киши көңүлү кайт болуп, көңүлү калса, бул ошол оор да. Себеби биз жеке адам болобу, же бир топ болобу, аларга ушул жагынан этиет мамиле жасашыбыз керек. Анткени биздин кимдигибиздин мындай күчүн, ошонун мүмкүнчүлүгүн аныктайт. Эгерде биз ошол биз кыргызбыз, азыркы доордо, азыркы заманда биз ушундай элбиз деп кандайдыр бир өзүбүз аныктаган бир жүзүбүз болсо, анда ошонун ичинде башка биздин улутташтарыбыз дагы бар. Башка жактан келсе дагы, алардын кандайдыр бир маданиятка, этикага, өзүнүн жүрүш турушуна мындай тиешелүү кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү болсо дагы, мүмкүн алардын жакшы жактары бизди байытат, биздин мүмкүнчүлүгүбүздү арттырат. Экинчи жагы, аларга бизде болгон мүмкүнчүлүктү мындай камсыз кылып, алардын тезирээк ошол жаңы шартта мындай кор болбой, өзүн кыйынчылыкта сезбей, өзүнүн турмушун жөндөп кеткенге шарт түзүшүбүз керек. Бул өзгөчө мындай маселе, жана бул мындай мамлекеттик саясаттын бир жагы, атайын аныкталган бир жагы болуш керек. Рахмат сизге.